Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Орусиянын Москва баштаган 4 аймагында аскерге электрондук чакыруу жиберилет. Орусиянын Москва, Рязань жана Сахалин облустарында Марий Эл Республикасында катталгандарга күзгү аскердик өнөктүктө электрондук чакыруулар гана жиберилет. Бул тууралуу Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн уюштуруу мобилизациялоо башкармалыгынын башчысы Евгений Бурдинский Красная звезда басылмасына билдирди. Анын айтымында жогоруда аталган аймактардан башка жактарда электрондук жана кагаз түрүндөгү чакыруулар жөнөтүлөт. Электрондук чакыруу рейстерге жайгаштырылгандан 7 күн өткөндөн кийин тапшырылды деп эсептелет. Чакыруу тизмесине киргендерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынат. Кат жиберилгенден кийин 20 күн ичинде аскер комиссариатына келбегендер транспорт айдай албайт. Алардын насыя алуусуна, турак жай алып сатуусуна тыюу салынат. Мындан тышкары 20 күн аралыгында келбегендер 30 000 рубльга чейин айыпка жыгылат. Кремль 1 октябрдан 31 декабрга чейин 18 жаштан 30 жашка чейинки 135 000 жаранды армияга чакырууну көздөп жатат. Важные истории басылмасы Орусиянын 4 аймагында электрондук чакыруулар гана болору тууралуу маалыматты Коргоо министрлиги күзгү өнөктүккө 1 күн калганда жарыялаганын эске салды. Орус президенти Владимир Путин буга чейин аскерге милдеттүү түрдө чакырылгандар Украинадагы согушка тартылбайт деп убада берген, бирок аларды майданга жөнөтүшүп, айрымдарын келишимге кол коюуга мажбурлашканы белгилүү болгон. BBC Медиазона жана ыктыярчылар тобунун иликтөөсүндө 2024 жылдын 9 августуна карата маалымат боюнча Орусиянын Украинага каршы согушунда армияга милдеттүү түрдө чакырылган 159 жоокер каза тапканы жазылган. Украинанын Хочу-жить долбоору 2025 жылдын апрелинде Орусия коңшу өлкөгө бастырып кирген 2022 жылдын февралынан бери аскерге милдеттүү чакырылып, бирок майданда каза тапкан 217 жигиттин ысымын жарыялаган. Орус бийлиги буга комментарий берген эмес. Булак Азаттык. Психиатриялык мекемеде жатып алып байлык топтогон кылмышкердин иши тергелеп жатканда текшерүүнү токтотууну каалаган башкы дарыгердин орун басары кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 61 жаштагы жаран текшерүүнү токтотуп, кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн ыкчам кызматкерлерге 500 000 сом пара берүүгө аракет кылган. Натыйжада пара берүү беренеси менен иш козголуп, шектүү камакка алынды. Булак Спутник KG. Коомчулукту нес кылган окуянын курмандыгы Айсулуунун иши президенттин көзөмөлүндө. Киши колдуу болгон өспүрүм кыз Айсулуунун ишинин тергелиши президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Алагөзов ошондой эле мамлекет башчы тарабынан зордуктоо менен коштолгон өлүм кылмыштарына өлүм жазасын киргизүүнү караштыруу боюнча тапшырма коюлганын белгиледи. Өлкө башчысы президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Мурат Укышевке балдарга, кыз келиндерге карата жасалган кылмыштарга карата жоопкерчиликти күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иш алып баруу тапшырмасын берди. Тактап айтканда, жаш балдарды зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү. Президент Садыр Жапаров айрыкча жаш балдарга жана кыз келиндерге карата кылынган кылмыштар жазасыз калбашы керек деген позицияда деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Булак Супер KG. Ошто кафе-ресторан, коммерциялык ишканалар 1 ноябрга чейин өзүнүн унаа токтотуучу жайын уюштурууга милдеттендирилди. Кала башчысы Жеңишбек Токторбаев муну тыгында алдын алуу максатында тапшырган. Муниципалитет каладагы бир катар кафе, тез тамактануучу жайлардын айланасындагы жерлерди сатып алып, унаа токтотуучу жайлар уюштурулганын кошумчалады. Булак Спутник KG. Бүгүндөн баштап өлкөдө пенсиянын көлөмү көтөрүлдү. Эми пенсионерлер эң аз дегенде жашоо минимуму болгон 7100 сомдон жогору алышат, ал эми орточо пенсия 11226 сомду түзөт. Кыргызстанда аялдар 58, эркектер 63 жаштан пенсияга чыгат. Булак Спутник KG. Кыялдагы үй эми чындык.
Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз. Жакшы жашоо кылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Бул видеону көргөндөр дарманда, көрбөгөндөр дарманда. Биздин Кадам Москва дүкөнүбүздө мондо болгон кийимдердин бүт баары 199 гана рубльдан. Андан сырткары плаш, куртка, дубленкалар болгону 2490 рубль. Бул жактагы курткаларыбыз болсо 1900 рубль. Андан сырткары бул жактагы курткаларыбыз болгону 2490 рубль. Пальтолор 1400 рубль. Водолазкалар болсо 990 рубльдан, и шымдар 990 рубльдан. Андан сырткары рубашкалар 990, и мондо болгон безрукавкаларыбыз болгону 1900 гана рубльдан. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.